23 bölüm. Ушак таратпа, жалган күбө болбош үчүн абийирсизге кошулба. Көпчүлүктү ээрчип жамандыкка барба. Көпчүлүккө карап талаш тартышта адилеттиктен четтебе. Талаш тартышта жакырдыгына карап анын ишин жактоочу болбо. Эгерде душманыңдын адашкан өгүзүн же эшегин тапсаң, аны ээсине алып барып бер. Эгерде душманыңдын эшеги жыгылып, көтөргөн жүгүнүн астында калганын көрсөң, талаага таштабай анын жүгүн чечиш. Жакырдын ишин туура эмес соттобо. Калптангач күнөөсүздүк үйгүзбө, адилеттүүнү ак жерден өлтүрбө, анткени мен мыйзамсыздык кылган адамды актабайм. Пара алба, анткени пара көздүүнү сокур кылып актын ишин бурмалайт. Келгинди таарынтпа, анткени силер келгин болгон кандай экенин билесиңер. Өзүңөр да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Жериңди 6 жыл иштетип түшүмүн ал. Ал эми 7-чи жылы жериң эс алсын. Элиңдин жакырлары жанын баксын. Алардан калганын талаадагы жаныбарлар жесин. Жүзүм зарың менен зайтун дарагыңды да ошондой кыл. 6 күн иштеп 7-чи күнү эс ал. Ошондо өгүзүң да, эшегиң да, күңүңдүн баласы да, келгин да эс алат. Силерге айтканымдын баарын аткаргыла. Башка кудайлардын аттарын атабагыла. Алардын аттарын оозуңарга албагыла. Мага арнап 1 жылда 3 жолу майрам өткөр. Ачыткысыз нан майрамын өткөрүп тур. Мен сага буйругандай абыт айынын белгиленген убагында 7 күн ачыткысыз нан же. Анткени ошол убакта Мисирден чыккансың. Эч ким менин алдыма куру кол келбесин. Талаага эккениңдин 1-чи түшүмүн алганыңда түшүм майрамын өткөр. Жылдын аягында түшүм жыйнаганыңда да түшүм майрамын өткөр. Эгедер Теңирдин алдына бардык эркек аттууларың жылына 3 жолу келсин. Мага арнап чалган курмандыгыңдын канын ачыткы кошулган нан менен бирге алып келбе. Мага арнап чалган майрамдык курмандыктын майы эртең мененкиге калбасын. Жериңден алган 1-чи түшүмүңдү Кудай Теңириңдин үйүнө алып кел. Улакты өз энесинин сүтүнө бышырба. Мен даярдап койгон жерге сени жолдо сактап жеткириш үчүн алдыңа периште жиберип жатам. Андан корк, анын үнүнө кулак сал, ага каршы чыкпа. Эгерде каршы чыксаңар, ал силердин күнөөңөрдү кечирбейт, анткени менин ысымым анда. Эгерде анын үнүнө кулак салып, мен айткандын баарын аткарсаң, анда сенин душмандарыңа душман, кастарыңа кас болом. Менин периштем алдыңа түшүп, сени аморлуктардын, хеттиктердин, периздиктердин, канаандыктардын, хибиликтердин жана жебустуктардын жерине алып барганда, мен аларды жок кылганда, алардын кудайларына табынба, аларга кызмат кылба, алардын иштерин туураба, тескерисинче аларды талкала, мамыларын кыйрат. Өз Кудай Теңириңе кызмат кыл, ошондо ал жеген наныңа, ичкен сууңа батасын берет. Мен сени оору сыркоодон арылтам. Сенин жериңде ара төрөгөндөр жана тукумсуз калгандар болбойт. Өмүрүңдү узак кылам. Сенин алдыңан коркунуч жиберем. Сен арасына барган элди дүрбөлөңгө түшүрөм. Бардык душманыңды сенден качырам. Сенин алдыңан чоң аарларды жиберем. Алар сенден хибиликтерди, канаандыктарды жана хеттиктерди кууп чыгат. Жереен калып, жырткыч айбандар көбөйүп сага кол салбаш үчүн мен аларды сенден бир эле жылдын ичинде кууп чыгарбайм. 30. Сен тукумда көбөйүп, ал жерди ээлемейинче, ал элдерди сенден аз-аздан кууп чыгып турам. Сенин чегераңды Кызыл деңизден Пелишти деңизине чейин жана чөлдөн дарыяга чейин жеткирем. Ал жердин тургундарын сенин колуңа берем. Сен аларды кууп чыгасың. Алар менен да, алардын кудайлары менен да байланыш түзбө. Алар сени мага каршы күнөөгө түртпөшү үчүн сенин жериңде жашабасын. Анткени сен алардын кудайларына кызмат кылсаң, анда алар сен үчүн жайылган тор болот. 2-чи бөлүм. 2 күндөн кийин Галилеядагы Каана шаарында үйлөнүү тою болду. Исанын энеси ошол жерде болчу. Иса да шакирттери менен бирге тойго чакырылды. Шарап жетпей калганда энеси Исага шараптары түгөнүп калыптыр деди. Иса ага: "Сени көбүбүздүн ишибиз эмне, аял? Менин убагым али келе элек" деди. Энеси кулдарга: "Ал силерге эмнени айтса, ошону кылгыла" деди. Ошол жерде жүйүттөрдүн тазалануу расмисин аткарууга арналган 2-3 ченем суу баткан 6 таш идиш турган эле. Иса кулдарга: "Идиштерге суу толтургула" деди. Кулдар идиштерге мелт калт кылып суу толтурушту. Андан кийин аларга: "Эми сузуп алгыла да той башкаруучуга алып баргыла" деди. Алар алып барышты. Той башкаруучу шарапка айланган суудан татып көргөндөн кийин ал шараптын кайдан экенин билген жок, аны суу сузуп алган кулдар гана билишчү. Күйөөнү чакырып, элдин баары адегенде шараптын жакшысын беришет. Коноктор кызып калгандан кийин начарын беришет. Сен болсо шараптын жакшысын ушул убакка чейин сактап коюп турсуң деди. Ошентип Иса Галилеядагы Каанада өзүнүн эң алгачкы кереметин жасап, өзүнүн даңкын көрсөттү. Ошондо шакирттери ага ишенип калышты. Ошондон кийин Иса энеси, инилери жана шакирттери менен Капернаумга барып, ал жерде бир нече күн болду.
Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындаганда Иса Иерусалимге келип, ибадаткананын короосунда өгүз, кой, көгүчкөн саткандарды жана акча алмаштырып отургандарды көрдү. Аркандан камчы жасап алып, алардын баарын кой, өгүздөр менен кошо ибадаткананын короосунан кууп чыкты. Акча алмаштыруучулардын акчасын чачып, үстөлдөрүн көңтөрүп салды. Анан көгүчкөн саткандарга: "Буларыңарды бул жерден алып кеткиле. Атамдын үйүн базарга айландырбагыла", деди. Ошондо шакирттер ыйык жазуудагы "Сенин үйүңө болгон кызганыч мени жеп жатат" деген сөздөрдү эстешти. Жүйүттөр Исадан ушундай кылууга укугуң бар экенин кандай жышаан менен көрсөтө аласың деп сурашты. Иса аларга: "Бул ибадаткананы бузгула. Мен аны 3 күндүн ичинде кайра тургузам" деп жооп берди. Жүйүттөр буга: "Бул ибадаткана 46 жылда курулуп бүткөн. Сен аны 3 күндүн ичинде тургузуп коесуңбу?" дешти. Иса болсо ибадаткана деп өзүнүн денеси жөнүндө айткан эле. Иса өлүп кайра тирилгенден кийин шакирттери анын ушул жөнүндө айтканын эстешип, ыйык жазууда жазылгандарга жана анын сөзүнө ишеништи. Көп адамдар Исанын Иерусалимде Пасах майрамында кылган кереметтерин көрүп ага ишенип калышты. Алардын баарынын кандай экендигин билгендиктен Иса өзүн аларга ишенип тапшырган жок. Адамдын жүрөгүндө эмне бар экендигин билгендиктен ал кимдир бирөөнүн адам жөнүндө күбөлөндүрүүсүнө муктаж эмес эле. 41 бөлүм. Сенин үмүтүң бекер, анын бир эле көз карашынан кулап калбайт бекенсиң. Анын тынчын алганга батыңгыдай баатыр жок. Анан менин алдымда ким туруштук берип тура алат? Мен карыз болгудай. Менден мурун бирөө бар беле? Асман астындагынын бүт баардыгы меники. Анын дене мүчөлөрү тууралуу, анын күчү тууралуу, анын төп келишкен келбети тууралуу унчукпай кое албайм. Ким анын терисин сыйрай алат, ким анын кош жаагына жакындап бара алат, ким анын оозун ачылат. Анын тегерете тизилген тиштери үрөйдү учурат. Анын сыймыгы катуу кабырчыгы. Алар бири-бирине бекем жабыштырылган. Алар бири-бирине тийип турат, арасынан аба да өтпөйт. Бири-бирине тыгыз жатат, бири-бирине жармашып турат, ажырабайт. Анын чүчкүрүгүнөн жарык көрүнөт, анын көздөрү таңдын кирпиктериндей. Анын оозунан жалын чыгып, от учкундары чачырайт. Кайнап жаткан казандан түтүн чыккансып, анын таноолорунан түтүн чыгат. Анын деми көмүрдү күйгүзүп кетет, анын оозунан жалын чыгат. Анын мойнунда күч жатат, анын алдында коркунуч качат. Анын денесинин эт бөлүктөрү өз ара бекем бириккен, козголбойт. Анын жүрөгү таштай катуу, тегирмендин астыңкы ташындай катуу. Ал ордунан турганда балбандарды коркунуч басып, үрөйлөрү учкандыктан өздөрүн таптакыр жоготуп коюшат. Ага тийген кылыч да, найза да, деге да, соот да туруштук бере албайт. Темирди ал саман катары, жезди чириген дарак катары эсептейт. Жаагызы аны качыра албайт. Салмоор таштары ал үчүн топондой. Чокморду ал бир тал самандай көрөт. Дегенин ышкырып учканына анын күлкүсү келет. Анын астында курч таштар жатат. Ал баткактагы учтуу таштардын үстүндө жатат. Ал иримди казандай боркулдатып, деңизди майдай кайнатат. Артына жарык чачкан жол калтырат. Ошондо түпсүздүк агарып калгандай көрүнөт. Жер үстүндө ага эч нерсе тең келе албайт. Ал коркпос болуп жаратылган. Бийик тургандардын баарына тайманбай карайт. Ал баардык текебер уулдардын падышасы. 11 бөлүм. Менин акылсыздыгыма бир аз чыдап койсоңор боло. Бирок силер мага чыдап жатасыңар. Мен силерди Кудайдын кызганычы менен кызганып жатам. Анткени силерди бир күйөөгө, Машаякка никелеп койгом. Анын алдына таза бойдон барышыңарды каалагандыктан кызганып жатам. Оба энени жылаан өзүнүн куулугу менен алдап кеткендей эле, силерди да кимдир бирөө Машаяк жолундагы жөнөкөйлүктөн жана тазалыктан четтетип, акылыңарды адаштырбаса экен деп корком. Анткени бирөө келип, силерге биз жарыялагандан башка Исаны, силер алгандан башка рухту, силер кабыл алгандан башка жакшы кабарды жарыяласа, силер ага чыдайсыңар. Мыкты элчилерден менин эч жерим кем эмес деп ойлойм. Сөзгө чечен болбосом да билимим бар. Дегинкиси биз силерге баардык жагынан белгилүүбүз. Силерди жогорулатуу үчүн өзүмдү басынтып, Кудайдын жакшы кабарын силерге акысыз тараткандыгым үчүн күнөөлүүмүнбү? Силерге кызмат кылыш үчүн башка жыйындарды чыгымга учураттым. Алар мени каржылап турушту. Араңарда жүргөндө мукташ болгонума карабастан бирөөңөргө да оорчулук келтирген жокмун. Анткени менин кем карчымды Македониядан келген бир туугандар толукташты. Силерге эч бир нерседе оорчулук келтирбегенге аракеттендим. Дагы да аракеттенем. Машаяктын мендеги чындыгы менен айтайын, Ахая жеринде бул мактоону менден эч ким тартып ала албайт. Эмне үчүн минтип жатам? Силерди сүйбөгөндүгүм үчүнбү? Силерди сүйөрүм Кудайга белгилүү.
Бирок мактанган нерселери менен бизге окшошуш үчүн, шылтоо издеп жүргөндөргө түрткү бербөө үчүн мен кандай кылып жатсам ошондой кыла берем. Анткени алар жалган элчилер, алдамчы кызматчылар өздөрүн Машаяктын элчилери кылып көрсөтүшөт. Бул таңгаларлык нерсе эмес, анткени шайтан да өзүн жарыктын периштеси кылып көрсөтөт. Ошондуктан шайтандын кызматчылары да өздөрүн чындыктын кызматчылары кылып көрсөтүшсө, бул таңгаларлык эмес. Бирок алар акырында иштерине жараша тиешесин алышат. Дагы да кайталайм. Эч ким мени акылсыз деп эсептебесин. Эгерде ошондой эсептеп жатсаңар, анда мени акылсыз катары кабыл алгыла. Мен да бир аз мактангыдай болоюн. Айтып жатканым теңирден эмес, акылсыз болгондугумдан улам, мактоого татыктуумун деген бекем ишеним менен айтып жатам. Көптөр адамдык кылып мактанып жатышат. Ошондуктан мен да мактанып коеюн. Анткени силер акылдуулар, акылсыздарга жан дилиңер менен чыдайт эмессиңерби? Силерди кул кылып жаткандарга да, силердикин жеп түгөтүп жаткандарга да, силердикин тартып алып жаткандарга да, силерге менменсинип жаткандарга да, силерди жаакка чаап жаткандарга да чыдайсыңар. Уялсам да айтышым керек, мындай иштерге биздин күчүбүз жеткен жок. Эгерде кимдир бирөө бир нерсе менен мактанууга батынса, акылсыз адамдай айтайын, анда мен да мактанууга батынам. Алар еврейби? Мен да евреймин. Алар ысрайылдыктарбы? Мен да ысрайылдыкмын. Алар Ибрайымдын урпактарыбы? Мен да урпагымын. Алар Машаяктын кызматчыларыбы? Акылсыз адамдай айтайын, мен кызматчыдан да жогорумун. Мен аларга караганда көп эмгектендим, көп жолу жарадар болдум, түрмөгө көп түштүм, көп жолу өлүмдөн калдым. Жүйүттөрдөн 5 жолу 39дан камчы жедим. 3 жолу таяк менен сабашты, 1 жолу ташбаранга алышты, 3 жолу кеме кырсыгына учурадым, 1 күн 1 түн деңизде калдым. Көп жолу сапарга чыгып, дарыялардын үстүндө, шаарда, чөлдө, деңиз үстүндө коркунучка дуушар болдум. Каракчылар, уруулаштарым, бутпарастар, жалган бир туугандар коркунуч туудурушту. Эмгектендим, кыйналдым. Көп жолу уйкудан калдым, ачка калдым, суусадым, көп жолу орозо кармадым, суукка калдым, кийимсиз калдым. Мындан тышкары мага адамдар күн сайын агылып келип турушат. Бардык жыйындар үчүн кам көрөм. Бирөө алсыз болсо, мен да өзүмдү алсыз сезбейминби? Бирөө азгырылса, ал үчүн күйүп бышпаймынбы? Эгерде мактанышым керек болсо, мен алсыздыгым менен мактанам. Теңирибиз Ыйса Машаяктын түбөлүккө даңктуу Кудайы жана атасы менин жалган айтып жатпаганымды билет. Падыша Аретанын кол астындагы дубан башчысы мени колго түшүрүш үчүн Дамаск шаарын кароолго алган эле. Бирок мени чабырага салып, шаар дубалынын терезесинен түшүрүп коюшту. Ошентип мен анын колунан качып кутулдум.